Ачууланба, өзүңө келгенче ачууңду сабырдуулук менен бас. Ошондо гана көптөгөн жаман нерселерден алыс болосуң. Ачууланба, акылыңды, кадыр-баркыңды, ден соолугуңду, диниңди, келечегиңди сактап калуу үчүн ачууланба. Анткени жашоо бир мүнөт да ачууланууга ылайыктуу эмес, себеби бул дүйнө жок болуучу дүйнө. Ачууланба, ачуулануу менен бирге ден соолугуңду, ички сезимдериңди, бактыңды жок кылып аласың. Анткени ачуулануу очоктогу кызарып күйүп жаткан оттой ысык. Ачууланба, ачууланганда ар кандай илдеттерди пайда кылып алууң ыктымал. Кан диабети, кан басымдуулук, жүрөк кан тамырларынын сокпой калуусу сыяктуу оорулар. Ачууланба, кимде ким ачуусун баса билсе, Аллах Таала ага болгон азабын токтотот. Ачуусун сабырдуулук менен токтотуп, инсандарды кечире билгендерге жакшылык болсун. Анткени Аллах жакшылык кылуучуларды сүйөт. Ачууланба, башка инсандарга ачууланба. Анткени бул 5 күндүк жашоодо адамдык тууганчылык бар. Биз бир атадан, бир энеден тараганбыз. Бул жашоо турмушта Нух пайгамбардын кемесине чогуу минген сыяктуубуз. Баарыбыз бирге ар кандай кыйынчылык, түйшүктөр менен сыноодон өтүп жатабыз. Ошол түйшүктөрдүн үстүнө кайгы капаларды, ачууланууну кошпо. Ачууланба, баардык душмандык жаман сыпаттар ачуулангандан келип чыгат. Ачуулануунун өзү жырткыч айбан болот. Мүмкүн ал урат, тештейт, саят, өлтүрөт, талак коет, убаданы бузат, кыянат кылат. Анткени ал ачуулануу, ачууланган шайтанга жакын болот. Анткени инсан ачууланган убакытта шайтан аны жаман нерселерди кылууга түртөт. Ошондуктан бул тар жашоодо өзүбүзгө бир сөздү эстетип жүрүүбүз абзел. Эки көзүбүздүн алдына, үйүбүзгө жана жумушубузга да жазып алалы. Ал сөз ачууланба деген сөз. Бул сөздү жумушчу да, аалым да, директор да, соодагер да, аял да, эр да жазып алсын. Качан гана биз өз напсибизди жана ачуубузду жеңе билгенде, уруш жаңжал, ажырашуу, көрө албастык, ар кандай руханий оорулар жана кайгы капалар азаймак. Ошондо биз жашоонун чыныгы бактына бөлөнүп, бактылуулукта жана бейпилдикте жашамакпыз.